Ошентип Кыргызстанда баш мыйзамдын жаңы долбоору негизинен даяр болуп калды. 17 февралдан тарта жогорку кеңеште талкуулана баштайт. Анда президент, мамлекет башчысы, ошол эле учурда аткаруу бийлигинде башчысы катары көрсөтүлгөн. Негизинен эки тизгин бир чылбырдын президенттин колуна тийип калганы коомчулук үчүн анча деле жаңылык эмес. Анткени январь айынын 10-унда өткөн референдумга катышкандардын 80% дал ошол президенттик башкаруу үчүн добуш беришкен. Алгач жергиликтүү соттун судьясы болуп 5 жыл иштеген Кеңешбек Токтомамбетов азыр жогорку соттун судьясы. Кеңешбек Божокоевич иштеген сот тармагынын бардык тепкичтеринде үлгүлүү иштеп келе жатат. Анткени жогорку соттун судьясы болуш үчүн соттун бардык инстанцияларында таза, адилеттүү иштөө негизги талап. Сотторду тандоо кеңеши тарабынан конкурс болот, жарыяланат. Ошо конкурстан өтүп, анан конкурстан өтсөңөр, баягы татыктуу деп эсептешсе, алар президентке сунуш киргизет, ушу жогорку сотко, ушу Токтомамбетовдун мисалы деп кандидатурасы ушу сунуш кылабыз деп. Анан аяктан алар президент ошо макул болуп, ушу туура тандалыптыр деп чечсе, анда жогорку кеңешке сунуш киргизет. Жогорку кеңеш эле токтом чыгарат, шайлансын деп. Жаңы баш мыйзамда соттордун жетекчилигин түзүүнүн жана ишмердүүлүгүнүн дүйнөлүк практикасын эске алуу менен соттун жана жогорку соттун судьялары курагынын чегине жеткенге чейин дайындалышы сунушталат. Мында аталган соттордун судьяларынын ичинен президент жогорку кеңештин макулдугу менен ушул соттордун төрагасын жана төраганын орун басарларын 5 жылдык мөөнөткө дайындайт. Жергиликтүү сотторго карата дайындоонун дагы ушундай тартиби сунушталат. Эгер 2010-жылы баш мыйзамда жергиликтүү сот кызматына судьяларды сотторду тандоо кеңеши ишке ашырса, эми адилеттүүлүк боюнча кеңеш иш жүзүгө ашырат. Колдонуудагы Конституцияда парламент жана парламенттик оппозиция сотторду тандоо кеңешинин курамынын 3/1 бөлүгүн шайлай алчу. Жаңы редакция боюнча адилеттүүлүк кеңеши тарабынан соттордун 2/1 бөлүк курамы шайланат. 3/1 бөлүгүн президенттин, жогорку кеңештин, элдик курултайдын жана юридикалык коомчулуктун өкүлдөрү түзөт. Конституциялык көзөмөлдөө түзүмдөрүн түзүүнүн жана иштөөсүнүн дүйнөлүк практикасын жана Венеция комиссиясынын 2020 жылдагы Конституциялык сотту өз алдынча орган катары сактоо жөнүндө сунуштарын эске алып, Конституциялык палатаны жогорку соттун курамынан чыгарып, аны Конституцияда жана Конституциялык мыйзамда аныкталган компетенциясы менен Конституциялык сотко түзүү сунушталат. Өзгөчөлүктөр бул деген жогорку кеңеш мындай көбүнчө мындай басымдуулук кылчу да, анткени алар деген ошол кадрын карап, анан кийин жанакы өткөрбөй коюшу мүмкүн болчу, же болсо бир дагы бир мүчүлүштүктөр болуп калчу. Анан кийин эми мунусунда ошол эң негизги бул жерде басым ошол сотторду жанакы тандоо кеңешине ошакы коюлуп атат. Анткени негизги иш бул ошолордун иши да. Алар кандай кадрды даярдап, кандай мындай сынактардан өткөндөн кийин ошол талапкерди анан кийин сунуштайт эле да. Азыркысында ошого биз деген өтө басым келтирдик да. Элдик массанын талаптарын, президенттин жана өкмөттүн институттарын кайра форматтоону эске алуу менен Конституциянын жогорку кеңешке тиешелүү жоболоруна өзгөртүү киргизүү сунушталды. Ага ылайык 5 жылга шайлануучу 90 депутатты шайлоого сунуш киргизилген. Мында жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. Бүгүнкү күнү алган пикирлер бар. 35 мажоритардык система менен, 55 пропорционалдык система менен деп. Аны эми депутаттар Конституция кабыл алгандан кийин конституциялык мыйзамды демилгелеген топ ошол сунуш менен чыгат. Ар кандай пикирлер болушу мүмкүн. Мен ойлойм, биз конституциялык мыйзамды талкуулоо учурунда ал нормалар каралат. Бүгүнкү күнү так санын мен азыр айта албайм. Канчасы мажоритардык болот, канчасы пропорционалдык болот. Ал ошол конституциялык мыйзам менен аныкталат. Конституциянын жаңы редакциясынын 76-беренесинде жогорку кеңеш 90 депутаттан туруп 5 жылдык мөөнөткө шайланат деп белгиленген. Парламентке Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана мыйзамдары менен каралган башка ыйгарым укуктар да берилет. Мыйзам чыгаруу ишинин практикасын эске алуу менен мыйзам чыгаруу демилгесинин субъекттеринин санын, аларга президентти жана өкмөт башчысын, алардын карамагындагы маселелер боюнча конституциялык жана жогорку сотторду кошуу менен кеңейтүү сунушталат. Жогорку кеңешке депутат болуп жашы 25тен өйдө болгон Кыргызстандын жараны шайлана алат.
Баш мыйзамдын жаңы редакциясында президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген. Долбоорго ылайык президент аткаруу бийлигин жетектейт. Министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Президенттин администрациясын, коопсуздук кеңешин түзөт жана башкарат. Мындан тышкары башкы прокурорду, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, жогорку соттун, конституциялык соттун жетекчилерин, судьяларды дайындайт. Өзүнүн демилгеси менен референдум жарыялай алат, мыйзам чыгаруу укугуна дагы ээ. Мамлекеттик башкаруу боюнча реформа жүргүзүлүп атат. Анан кийин оптимизация болуп атат. Көп агентстволор жана кызматтар кыскартылып, министрликтердин ичине кирип атат. Эми кандай структура болот, биз аны толук азыр айта албайбыз, анткени ачыкка чыга элек, өздөрү азыр анализ жүргүзүп атса керек. Бирок менимче чынында ошол оптимизацияны жүргүзүш керек. Мамлекеттик органдарды кыскартыш керек. Президент өзү жоопкерчиликти алгандан кийин ошол аппаратты өзү көзөмөлдөй алат. Анан кийин эч кимге шылтабайт. Конституциялык кеңешме 2020 жылдын октябрь айындагы окуяларды эске алуу менен эгер президент мөөнөтүнөн мурда кызматынан чегине турган болсо, өлкө башчысы милдети убактылуу премьер-министрге өтсүн деп сунуштап жатат. Өкмөт башчы дагы ал милдетти аркылай албай калган күндө гана өлкө тагдыры жогорку кеңеш төрагасына өтмөкчү. Баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча коомдук талкуу бир айга созулат. Азыр ал сын пикирлерге ачык. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Алато, 24 Жума Кайрык.